Тажикстандын Коргоо министрлигинин Харп Майдон полигонунда Борбор Азия регионунун тез жайылтуучу жамааттык күчтөрү менен биргелешкен Рубеж 2024 машыгуусу старт алды. Анын ачылыш аземине Россия, Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү, ошондой эле жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бириккен штабынын башчысынын орун басары катышты. Машыгууга 1,5 миңге жакын аскер кызматчылары жана 250дөн ашык аскердик жана атайын техникалар, анын ичинде самолеттор, тик учактар жана учкучсуз учуучу аппараттар катышат. 2024 жылдын 13 октябрынан тартып Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер контингенти Рубеж 2024 машыгуусун өткөрүү үчүн Тажикстан Республикасынын Харп Майдан аскер полигонуна келди. Бүгүнкү күндө практикалык машыгуулар жүрүп жатат. Биздин аскердик контингенттин машыгууда көргөзгөн орду мыйзамсыз куралданган топторду бөгөт коюп жок кылуу жана Ми-24 тик учагынан аба десанттуу таштоо. Бүгүнкү күндө даярдык жакшы.